Ата баланын идеалдуу мамилесинин үлгүсү барбы? Ата менен баланын ортосунда кандай мамиле болуш керек? Бала атага, ата балага кандай мамиле кылыш керек? Бул албетте көп учурда көп кыртуу жана ар кандай көз караштарды, талаштарды пайда кылат. А сиз кандай ойдосуз? Ата баланын ортосунда кандай мамиле болушу керек? Достор салам, бүгүнкү подкастта дал ушул маанилүү теманын тереңинде сөз кылабыз. Ата бала дегенде ар бирибиз өзүбүздүн атабызды көз алдыбызга элестетсек керек достор. Мен дагы атамды элестетип кеттим. Атам менен Кудайга шүгүр мамилем абдан сонун, мен үчүн эң жакын, эң кымбат адамдардын бири. Анан ата баланын ортосунда мамиле кандай болушу керек? Сиздин атаңыз менен мамилеңиз кандай? Балким көз өтүп кеткен болсо кандай болчу эле? Азыр көзү тирүү жаныңызда болсо анда бактылуу адамсыз, анда азыр кандай? Бул жөнүндө дагы жазып кетиңиз. Бири-бириңердин оордугуңарды алып жүргүлө жана ушундай кылуу менен Кудай мыйзамын карасыңар деп Инжил китебинде жазылган. Караңызчы. Көпчүлүк аталар өз балдарын өзүнө тартуучу, кырдаалдуу мүмкүнчүлүктөрдү колунан чыгарып жана алар менен тыкыз байланыш тургузууну көп колдой беришпейт. Аларга анткор, жасалма чоң маанилүүлүктөн бошонуусу, өзүндөгү кайра кайталана берүүчү жумуштагы кээ бир нерселерден жана ара чолоодогу убакыттардан баш тартуусу зарыл. Жана өз балдары менен биригип, аларга кичинекей кайгыларына ортоктош болуп, алардын жүрөктөрүн өзүнүн бекем сүйүү түйүнү менен байлап турганы чоң бакыт дейт. Жумуштан кийинки убактыларын өз балдары менен өткөрүү ата үчүн абдан пайдалуу жана жагымдуу. Ардактуу аталар, сиздерчи балдар менен кандай мамиле курасыз? Жазып кетиңиз. Эркек балдары бар аталарга өз балдары менен тыгыз байланышта болушу, алар менен өз турмуш тажрыйбалары тууралуу бөлүшүүсү жана аларга достукта мамиле кылышы балдарды өзүнө жакындатып коет. Ал бардыгын алардын бактысы жана алардын өзү үчүн жасап жаткандыгын билдиргени жакшы. Эр адам кандай гана кызматта иштебесин, ал өз балдарынын муктаждыктарын тоотпой коюп жүрбөсүн. Эркек адам каякта гана иштебесин, баланын муктаждыгы бар. Муну эстен чыгарбаш керек. Ал аларга өмүр берди жана Кудай алдында алар үчүн милдеттеме алып барат, балдар үчүн. Эркек өзүнүн тынчы жок балдарын толук бойдон энесинин көзөмөлүнө таштап койгону туура эмес. Анткени ал ата энеге токтоолук көргөзүп жана туура мамиледе балдарын тарбиялоо өтө кыйынга турат. Мындай учурда ата өзүнө чоң жоопкерчилик алышы керек. Мамиле куруп тарбиялоодо. Ата үй бүлөнүн башчысы катары балдары көпчүлүктүн пайда келтирүүчү мүчөлөрү болуп жана өз милдеттерин ишенимдүү аткарып жаткандыгын билгени жакшы. Бул анын башка иштерге караганда маанилүү кызматы. Наристенин алгачкы жылдарындагы мүнөздөрүнүн отурукташуусу көбүнчө энеге караштуу. Бирок эне балдарды тарбиялоо ишинде жолдошу менен чогуу иштөө чоң мааниге ээ экенин дайыма билиши керек. Тарбиялоодо эне жана ата. Ата ишке байланыштуу өмүрүнө жана ар кандай көнүгүүлөргө өз убактын сиңирип койбосун. Анда анын өз балдарынын муктаждыгын жана мүнөзүнүн өзгөрүүсүн кароого убакыты болбой калат. Ал өз балдарын ар кандай жөндөмдүүлүккө жана кызыгууларга үйрөтүүгө мүмкүнчүлүк таап туруусу өтө зарыл. Кандай дейсиздер, кошуласыздарбы буга? Ата жана эне, бул бекер айтылган эмес, баланын жашоосунда эне эле эмес, ата жана эне. Аталар, өз балдарыңар менен мүмкүн болгон убактыңарды өткөрүүгө аракеттенгиле. Эч качан силердин оозуңардан балдардын үмүтүн үздүрүүчү сөздөр суурулуп чыга көрбөсүн. Өз үйүңөргө караңгылык алып келе көрбөгүлө. Үйдөгү атмосфераны буза көрбөгүлө. Балдар менен ойлонбостон эле көңүлүнө кароочу эмес, бирок боорукер жана сылык болгула. Мейли алар дагы башкалар сыяктуу эле өздөрүнүн кичинекей көңүл калууларын, проблема, көйгөйлөрүн айтсын, мейли. Аларды бири-бирин ушактап,
келген учурларында кубаттап көңүлүн көтөрүп койбоңуз. Бирок аларды бири-бирине чыдамдуулук менен мамиле кылып, ишенүүсүн бекемдөөгө жана сыйлашууга үйрөткүлө. Сылыктыкты бекемдүүлүк менен айкалыштыргыла. Боорукердик жана ынталуулукту бекем чек коюу менен. Өзүңөрдүн бир нече саат бош убактыңарды балдарга толук арнагыла. Аларды жакшы билүүгө аракеттенгиле. Алар менен бирге иштеп, дене көнүгүүлөрүн жасап, алардын силерге болгон ишеничине ээ болгула. Алар менен достошууга аракеттенгиле, өзгөчө эркек балдарыңар болсо. Мына ушундай кылуу менен силер балдарыңарга пайдалуу таасир тийгизе аласыңар. Менин алдыма чыкпа, мен сага жетпей жатам. Менин артымда калба, мен сени алып жүрө албайм. Жөн гана менин досум болуп жанымда жүр ар дайым деген атанын сөзү бар. Албетте аял киши жөнүндө дагы сөз кыла кетишибиз керек, бирок аял жөнүндө бул подкастта жетишпей калабыз го деп атам. Эненин милдети кандай? Эненин энелик милдети эмнеден турат мына ушул жөнүндө? Бир адам айтат да, 5 уулду кантип тарбияладыңыз эле? Десе ал айтыптыр да, мен 5 уулума 5 башка дос болуп бердим деп. Караңызчы достор, 5 уулума 5 башка дос болуп бердим деп. Сон аталар бар өзүнүн жашоосунан алып, балам мындай кылсаң, жолуң могул жакка барат. Эгерде мындай кылсаң, анда жолуң мындай болот деп айтып берген. Аталар бар өзү жаман жакка басат дагы стөлдү бир уруп, эркек антпейт, эркек монтиш керек деген. Тилекке каршы аталар бар, эркек ыйлабайт, эркек деген күчтүү болуш керек деп күчтүүлүктү башкача көргөзүп берген. Бирок чын эле ошолбу? Чыныгы эркектин сапаты кандай? Чыныгы эркек кандай болушу керек? Мына ушул жөнүндө дагы бир ойлонуп көрөлү. Достор, ушул саатыбыздын алкагындачы мен дагы ушу сурагым келет да, айымдардан көбүнчө кандай эркек жагат дегенде, күчтүү, боорукер, эркектик сапаты бар, чынчыл, гүл айтпеген, көп баспаган, таза, ушундай эркектер жагат дейт да. Анан кийин аялдарданчы кандай аялдар жагат десе, эркектер айтат, ой, аялдарга акча керек деп. Үй бүлөдө деле ушинтип ойлошот экен да көпчүлүк эркектер, мырзалар. Үй бүлөдө акчаны эле таап келишим керек деп. Жок, ардактуу мырзалар, үй бүлөдө акчадан тышкары силер бере турган көңүл, силер бере турган жылуу сөз, мээрим бар. Аны эч ким бир канча доллар да бере албайт. Ошондуктан мырзаларга айталычы, жумуш менен, бирок үй бүлөңүздө сиздин ордуңуз очойгон чоң экенин унутпаңыздар. Сиз акча эле табыш үчүн жаралган эмеспиз. Сиз үйдө үй бүлөнүн кутун көбөйтүүгө, бала тарбиялоого, бала менен, жубайыңыз менен жылуу, жакын мамиледе болууга, ошондон рахат алууга жаралгансыз. Ошондуктан бул нерсени дагы унутпаңыздар жана эсиңиздерден чыгарбаңыздар. Кандай ата болууну каалайсыз? Эгерде бизди угуп жаткан жаш муун, жаш жигиттер болсо, анда жазсаңыздар болот. Кандай ата болууну каалайсыз? Эгерде бизди угуп жаткан улуу муундар бар болсо, анда сиз кандай ата болдум деп ойлойсуз? Өзүңүзгө бир баа бере кетиңизчи, жана алды жакка бөлүшө кетиңиздер. +1 301 760 60 70 WhatsApp номерубуз бар. Ушул жака дагы өзүңүздүн оюңузду, пикириңизди жазсаңыз болот, суроолор болсо жазсаңыздар болот. Мүмкүн мен ушул жөнүндө сүйлөшкүм келет, мен бир нерсени өзгөрткүм келет, маанилүү нерсени десеңиз, анда аны жазыңыз. Эгерде кантип жакшы ата болсо болот, мен жакшы ата болгум келет десеңиз, анда аны жазыңыз. Биз алдыда сиздерге жардам берүүгө даярбыз. Бардык суроолор боюнча сиздерге кулак төшөгө даярбыз. Ошондуктан суроолорду, сунуштарды жазыңыздар. Алкитап Чекит медиа сайтындагы дагы бир жолу жарнамалай кетейин, достор. Ал жакка катталып башпаканды унутпаңыз. Сонун курстарды чыгарганбыз сиздер үчүн. Сонун маалыматтар бар. Кийинки подкастта болсо эненин милдети жөнүндө сөз кылабыз. Эне эмне кылышы керек? Эненин түйшүгү түмөнбү? Мына ошол жөнүндө. Эне дегендечи, мен жүрөгүм бир чети кубанат, бир чети зырптып кетет да. Анткени эне болуу бул өтө чоң жана өтө оор милдет. Бар болуңуздар аталар, аман болуңуздар. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.